Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ошентип бүгүн Сакалды айыл өкмөтүндө Кызыл Аскер айылында башталды. Бул жерде жанагы айтылуу Жаныш Палбандын Хаймосо деген атынын төз баласы дейт. Андыктан каналдан алыстабай лайктан басып колдоп турабыз. Биз болсо ата эси Элеман акабызден кайсыл жактан келген, кимден алган, жашы, бою, акчасы тууралуу маалыматты сурайбыз. Анда эмесе баштадык. Элеман ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы да өзүм. Сизсиңби? Тынч, Аллага шүгүр. Бу Хаймосонун баласы дедиңиз, көрдүм. Ооба. Ошонун баласы. Жакшы. Бу кимден келди эле сизге? Жаныш акадан 60 деген палуан бар го, ошо алган экен да. 60 акадан мен алдым дачы. 60 баланын колунан келген. Жакшы. Жашы боюнча канча болуп калды? 3 жашта. 3 жаш. Бышты. Канча убакыттан бери сиздин колуңузда? Жаздан бери менде. Жаздан бери? Жаныбар кой атканбы? Ооба. Раса минилген окшойт малга, Малга минип ушу Жүжә малга эле минебиз. Мындайлы баг алында. Анан өзү айылда така улактар кичине чалып койду. Така улактар да жакшы эле барады. Аттын качырып койдук да. Үйрөнүп калды. Тамай чапкан, азыр сал жаш деп чапкан. Азыр жаш. Бою чаканыраак экен, боюн тарттыңызбы? Бою ушу 1.50 деп эле чамалап айтып атам мына. 1.50. Анан өтө Курч экен. Көрүнүп турат эмес. Анда эмесе кичине нары бери бастырып көрсөтүп коюңчу, анан улантайлы. Повороттор кандай повороттору? Элеман ака, болду, келиң бияка. Болду, ушундай туруң. Мен анда эмесе жакыныраактан барып, башкалыктарын да бир сыйра көрсөтөйүн. 3 жаш, жазга асый болот экен тууганда. Бол таза. Өйленгенде. Болу таза экен. Кичине бастырыңчы. Элеман ака, акчасын канча деп атасыз? 180 дедим. Кичине түшүп берем да. Мынакей 180 миң сом. Хаймосунун түз балдарын издегендер болсо байланышасыздар. Экрандагы номерлерге чаласыздар.